Саламатсыздарбы? 5-сабагыбыз онлайн тестбат сайтында түзүлгөн тестти окуучулар иштегенден кийин мугалим окуучулардын ишин кантип текшерет жана жыйынтыгын кантип чыгарат, ошол боюнча болмокчу. Ал үчүн мугалим тестбаттан өзүнүн личный кабинетине киргенден кийин бул жерде дашборд менюсун тандайт. Дашборд менюсунда бул жерде тесттен өтүүчүлөрдүн саны чыгып турат. Азырынча бизден бир гана окуучу өткөндүктөн ушул жерде 1 деп турат. Эгерде бул жерде 30 окуучу өткөн болсо 30 деп чыгат. Бул жерде тестти канча окуучу тапшырган болсо ошол окуучулардын саны көрүнөт. Окуучулардын ишин биринчи кезекте уручной текшерип алышыбыз керек, анткени тесттик тапшырмаларда окуучулар жоопторун өздөрү жазган же өздөрү жүктөгөн тапшырмалар берилген болчу. Ал тапшырмаларды мугалим уручной текшерип алыш керек. Уручной текшерүү үчүн сол тарапта менюлар катарында бул жерде ручная проверка деген бар. Азыр окуучулардын ишин карап көрөлү. Бул жерде окуучулардын жыйынтыгын көрүү үчүн бул жерден ушул тест тапшыруучулардын санын басабыз. Басканда ушундай болуп чыгат. Бул жактан таблица результатов дегенди тандайбыз. Мына бул жерде окуучунун ишинин жыйынтыгы турат. Азыр окуучунун топтогон упайы 13 упай, ал эми проценттик көрсөткүчү 61,9, башкача айтканда 62%. Баасы 4 деп турат. Мугалим уручной текшергенден кийин бул жыйынтык өзгөрөт. Мугалим кантип уручной текшерет? Ал үчүн сол тараптагы ручная проверка менюсун тандайт. Менюсун тандаганда бул жерде окуучулардын тест тапшырылган окуучулардын бардык тизмеси чыгат. Бул жерде окуучунун ишин текшерүү үчүн окуучунун сайт тарабынан берилген номерин тандайт. Номерин басканда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерде показать все дегенге галочка кое турган болсок, бардык суроолор чыгат. Ал эми бизге бардык суроолордун кереги жок. Бизге уручной гана текшериле турган суроолор керек. Ошондуктан бул жерге галочка коюунун кажети жок. Демек, бизге ушул биринчи ушул тапшырма 2, 3 тапшырманы демек биз ручной текшеришибиз керек экен. Бул жерден показать все дейт турган болсок, бардык тапшырмалар чыгат. Бул тапшырмаларга автоматтык түрдө упайлар коюлган. Ошондуктан бизге бул тапшырмаларды кайра текшерүүнүн зарылчылыгы жок. Бул жерден показать все дегенден галочканы алып коебуз. Бул жерде натуралдык сандар жөнүндө айтып бергиле дейт. Демек, окуучунун жазган жообун карап көрөбүз. Эгерде окуучу суроого туура так жооп берген болсо, упай коебуз. Упай коюу үчүн бул жерден изменить баскычын басабыз. Басканда бул жерде максимум 3 упай экен. Демек, окуучу баарына так жана туура жооп берген болсо 3 упайды коюп, бул жерден сохранить баскычын басабыз. Андан кийинки тапшырмасына өтөбүз. Бул жерде окуучу маселенин чыгарылышын жүктөптүр. Маселенин чыгарылышын көрүү үчүн ушул баскычты басабыз. Баскычты басканда бул жака бизге чоңойтуп жүктөп берет. Окуучунун чыгарган ишин текшерип чыгабыз дагы. Андан кийин бул жерден упай коюу үчүн изменить баскычын басабыз. Бул жерде максималдуу упай 3 упай экен. Эгерде окуучу толук чыгарбаган болсо, бир аз кемчилиги бар болсо, анда 2,8 деп упай койсок болот. Же болбосо 2 упай деп. Ошол чыгарганына жараша упайды коесуздар. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Кийинки тапшырма Пифагордун теоремасын айтып бергиле деген экен. Бул жерде окуучу голосовой түрүндө жооп бериптир. Окуучунун жообун угуп көрөбүз. Баскычын басап, запись баскычын басканда мына
окуучунун жообун угуп көрдүк. Андан кийин изменить баскычын басабыз дагы. Бул жерде количество баллов упай коюп коебуз. 2 упай сохранить. Андан кийин өйдө жакка чыгабыз дагы. Бул жерден жыйынтыкты эсептеп коюу үчүн пересчитать результат баскычын басып коебуз. Пересчитать результат баскычын басабыз. Андан кийин да деген баскычты басабыз. Ошондо окуучунун упайлары кайрадан эсептелет. Андан кийин бул окуучунун иши текшерилгендиги тууралуу белги коюу үчүн проверено баскычын жандырып коебуз. Андан кийин закрыт деген баскычты бассак, мына биринчи окуучунун иши проверено деп белги коюлуп калды. Кийинки окуучунун ишин текшеребиз. Ар бир окуучунун ишин текшергенден кийин проверено белгисин коюп коюшубуз керек. Анткени кайра текшерип албаш үчүн. Эми жыйынтыкты кайрадан көрөбүз. Дашборд менюсун тандайбыз. Бул жерден тесттен өткөндөрдүн санын басабыз. Андан кийин таблица результатов. Бул жерде мына окуучунун жыйынтыгы өзгөрүп калды. 20,8 упай деп. Проценттик көрсөткүчү 99% болуп калды. Баасы 5 болуп өзгөрдү. Демек биз ручной текшергенден кийин окуучулардын жыйынтыктары кайрадан өзгөрөт. Окуучу бул жерден өзүнүн жыйынтыгын кайрадан көрсө, окуучунун жыйынтыгы дагы мына кайра өзгөрүп калды. 99% болуп 20,8 упай, баасы 5. Бул жерде сертификаты дагы жыйынтык өзгөрүп калат. Эми мугалим бул жыйынтыкты Excel таблицасы түрүндө сактап алса болот. Ал үчүн бул жерде сохранить в Excel. Ошондой эле дагы бир настройкасын айтып кетели. Бул жерде окуучулардын тизмеси чыгып турат. Бул жерде 10 деп турат. Демек 10 окуучуга чейинки окуучулардын тизмеси көрүнөт ушул жерден. Эгерде көбүрөөк окуучулардын тизмеси көрүнсүн десеңиздер, анда бул жерди басып, мисалы 50 десек, ушул жерден 50ге чейинки окуучулардын тизмеси көрүнөт. Өзүңүздөр ушул жерден канча окуучунун тизмеси бир баракта көрүнүшүн кааласаңыздар, өзгөртүп алсаңыздар болот. Ал эми жыйынтыктарды Excel таблицасына түшүрүү үчүн бул жерден сохранить в Excel баскычын басабыз. Басканда ушундай болуп чыгат. Файл не создан деп турат. Демек азырынча бизде файл түзүлө элек. Файлды түзүү үчүн Excel'де создать баскычын басабыз. Басканыбызда файл түзүлө баштайт. Бул жерден файл создан деп чыгып калат дагы. Бул жерден скачать деген баскыч пайда болот. Эми ошол Excel түрүндөгү жыйынтыкты көчүрүп алуу үчүн скачать баскычын басабыз. Басканыбызда бул жака жүктөлө баштайт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Жүктөлүп бүттү. Эми бул жыйынтык загрузки папкасына түшөт. Жыйынтыкты ачып көрөлү. Жыйынтыкты ачканыбызда Excel таблица түрүндө сакталат. Мына азыр бизге жыйынтык жүктөлүп атат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Терезени чоңойтуп алайын. Бул жерде интернеттен көчүрүлгөн документтер биринчи ачып атканда өзгөртүүгө уруксат берилбейт. Өзгөртүүгө уруксат алуу үчүн бул жерден разрешить редактирование баскычын басып коебуз. Мына биздин окуучулардын жыйынтыгы ушундай болуп Excel таблицасына түшүп калат. Бул жерде катар номери, бул жерде сайт тарабынан берилген номер, бул жерде кайсы убакытта бүтүргөнү, тестке канча убакыт сарптаганы, аты жөнү, аймактын аталышы, мектептин жынысы, окуган классы, бул жерде топтогон упайы, проценттик көрсөткүчү, баасы. Бул жыйынтыкты биз принтерден кагаз түрүндө дагы чыгарып алсак болот. Ушундай кылып ушул сайттын жардамында ар кандай тесттерди, сурамжылоолорду, кроссвордторду
түзүп окуучуларга жөнөтүп иштетип жыйынтыктарын ушундай алсаңыздар болот.